Кыргызстанда коопсуз шаар долбоор ишке киргенине бүгүн туура 13 күн болду. Айдоочуларды канча айып жазылып келет деген суроо түйшөлсө, шаар тургундары жарым саатка чейин созулган тыгындарга нааразы. Азыр пробкалар аябай көбөйдү, анткени бул безопасный город деген проект болот. Ошол проект аркылуу биз кечигип школго. Штрафтарды азайтыш керек да, эми чересчур такие штрафы страшные, да. Кайрылып атышат. Хотя бы 2 полоса болсо, анда пробка тыгын болгон болмойбуз да. А азыр соответственно Бир аз тыгын болуп атат, тыгынга дагы эл көнүш керек. Бүт бардык шофёрлор эрежени так аткарууга аракет кылыш керек. Мен ошо Жарандар тыгын ыңгайсыздык жаратканы менен долбоор ийгиликтүү иштеп кетсе, жол кырсыктары, коррупциялык иштер азаят деген үмүттөрүн билдиришти. Буга кошумча Ордо калаанын айрым көчөлөрүнө кошумча жол чырактары жана секциялар коюлганы белгилүү болду. Бул маалыматты жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы тастыктады. Кара жана 7-апрель көчөсүнүн кесилишинде кошумча жол чырагы орнотулду. Ошондой эле баягы жол чырагынын иштөө мөөнөтү жогорулатылды. 7-апрель жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде атайын 2 катардан бурулууга мүмкүнчүлүк берген жол белгиси орнотулду. Ошондой эле иштерди Чүй жана Фучик көчөлөрүнүн кесилишинде жүргүзүлдү. Жол эрежесин бузбаганын айдоочу услуги chekit.gov.kg сайтынан биле алат. Азырынча көпчүлүк айдоочулар бул порталда эреже бузган фактылар тууралуу маалыматтар жок экенин айтышууда. Өкмөттүн айдоочулар айыппулду 15 күн ичинде төлөсө айыпты 50% азайтуу сунушу жогорку кеңештен колдоо табып, учурда президенттин кароосунда. Ушундан улам Кыргыз почтасынын өкүлү азырынча бир да токтом келе элек деген пикирин билдирди. Коопсуздук кыймыл башкы башкармалыгы тарабынан ошол айдоочуларга биринчи 10 күнгө чейин төлөм төлөнсө айыппулдар, ошо 50%га мындай скидка болот деген, ошонун негизинде ошол токтом күчүнө кире электигине байланыштуу. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында аныкталган жол эрежелерин бузуу үчүн эсептелген айыппулдарды белгилөө жана пайдалануу тартиби бекитилип, ага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Анын алкагында коопсуз шаардан түшкөн айыппулдарды топтош үчүн Каржы министрлигинде атайын эсеп ачылган. Коопсуз шаардан түшкөн айыппулдун мекемелерге тие турган үлүшү. Каржы министрлиги тиешелүү каражаттарды биринчи кезекте маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетке берет. Комитет ал каражатты долбоорду ишке ашырган компанияга, техникалык операторлорго жана коопсуз шаар автоматташтырылган маалыматтык тутумун иштетүү үчүн жумшайт. Мындан сырткары келип түшкөн каражат жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыкка берилет. Бул мекеме өз үлүшүнүн эсебинен токтомдорду автоунаа каражаттарынын ээлерине жеткириш үчүн почта кызматтарына бөлөт. Калган сумманын 5% улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, 15% жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын мониторинг борборуна бөлүштүрүлөт. Андан соң акча каражаттарынын 25% өз алдынча башкаруу органдарына, 5% транспорт жана жолдор министрлигине бөлүнөт. Ал эми калган каражаттар мамлекеттин казынасына төгүлөт. Эске салсак, 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы старт алган. Анын алкагында Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык, 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлду. Өкмөт жакын арада дагы жол боюна коюлган камералар иштей баштай турганын маалымдады. Аяна Байтемирова, Адилет Бактыбеков, Ош Бирим жаңылыктары.